Аскар Алимбаевди колдойт элем. Бир топ тажрыйбасы бар, губернатор болуш деген, министр болуш деген бир топ чогуу депутат болгон. Ошого байланыштуу сизге, урматтуу премьер-министр, айтып коеюн деп атам. Акыркы учурда сиздер бир да кадам жасаган тажрыйбасы жок адамдарды кызматка коюп атасыздар. Ошол жактан кичине бир ойлонсоңор, жакында талаа бир областка губернатор кылып дайындадыңыз өкүлүңүздү. Ал мамлекеттик кызматта иштеген тажрыйбасы жок экен да. Башка областтарда губернаторлор бар, алардын мамлекеттик кызматта иштеген тажрыйбалары жок да. Ошону келечекте эске алсаңыз, эгерде кайсы бир жарандын тажрыйбасы жок болсо, ал кантип башкарат, коркунуч бар да, үйрөнгүчө дагы убакыт кетет дейм да. Ошону эске алып, ошонун талапкерлерди алып келсеңиздер, же дайындасаңыз туура болмокта. Мына бүгүн декабрдан баштап сизге укук берилди. Жана райондук администрациянын башчыларын дайындайсыз, туурабы? Ошол дайындаганда өзүңүздүкү паланчаныкы дебей, адистигини карап туруп, тажрыйбаны карап дайындасаңыз туура болот эле. Ушул тилегим, каалоом бар да. Каалооңузга рахмат, Исхак Абсаматович. Бирок ал кишини дайындап атканда Кыргыз Республикасынын мыйзамын бир да беренесин биз бузган эмеспиз. Бирок мен сиздин каалооңузду түшүндүм. Рахмат. Эгер сиз бузсаңыз, мен башкача сүйлөшөт элем. Мен бузган деп айткан жокмун. Эске алсаңыз жакшы болмок эле дейм да. Тажрыйба болгондо, себеби элди башкарганда, эл менен иштегенде адамдын сапаты мындай тажрыйбасы жетишпесе, өзүнө да оор болот, элге да кыйын болот да. Ошону каалоо тилекти айттым. Убакыт берели, Исхак Абсаматович. Экинчи, Эми дайындадык, убакыт берели. комитеттин төрагасына мен сунуш берет элем. Тездетип бир мыйзам иштеп чыкпайлы, мына бүгүн күчүнө кирген норманы кантип ишке ашырыш керек. Айлык кайсы жерден алынат, эмнеси сакталып калат, добуш берүү принципи укугу сакталат. Себеби бул жаңы болуп атпайбы? Аскар Алимбаевди бүгүн Кудай буюрса шайлап берсек, эртең бекитип берсек, макулдук берсек. Мындан ары кандай болот? Депутаттык милдетин кантип аткарат? Кворумга кандай таасир берет? Бул киши кийин келечекте доверенность бере алабы же бере албайбы? Ошол нерсени мыйзамда тактап койсок жакшы болмок эле дейм да. Эртең премьер-министр болуп калышы мүмкүн. Эми кийинки чакырыштабы, азыркы чакырыштабы. Ушул маселелерди баарын чечишибиз керек да. Рахмат, Исхак Абсаматович. Бул маселенин баарын биргелешип карап чыгабыз. Мен ойлойм, тездетип, жакын арада бул маселени чечкенге аракет кылабыз. Кийинки сөз Осмонбек Мамеджанович.